Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы зордуктоо фактысына шектелип, милиция кызматкери кармалгандыгын маалымдады. Маалыматка ылайык 6 февралда шаардык милицияга 24 жаштагы кыз 5 февралда Бишкектеги мейманкананын биринде белгисиз адам коркутуп, күч колдонуп, зордуктагандыгын айтып арыз жазган. Ички иштер министрлигинин Бишкек шаары боюнча ичкиликтөө бөлүмү жана Октябрь райондук милициясы ыкчам ийгиликтөө иш-чарасын жүргүзүп, шектүү катары милициянын лейтенантын кармаган. Учурда кылмыш жаза кодексинин 154-беренеси зордуктоо боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери улантылып жатат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы мыйзам бузган милиция кызматкерине катуу чара көрүүлөрүн белгилейт. 2022-жылы секелекти зордуктоого байланыштуу 2 милиция кызматкери айыпталган. Ошол жылы август айында Бишкектин Свердлов райондук соту 13 жаштагы секелектин зордукталышы боюнча айыпталуучуларга карата өкүм чыгарган. Ага ылайык зордуктоого шектелип, 2 милиция кызматкери 15 бул ишке катышы бар делген дагы бир адам 10 жылга эркинен ажыратылган. Мындан сырткары ар бир айыпталуучу жабыркаган тарапка моралдык кенемтек катары 100 000 сомдон төлөп берүү милдеттендирилген. Финансылык рынокто жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын мурунку жетекчиси Юруслан Тойчубеков кармалды. Бул тууралуу ишенимдүү булактар маалымдады. Ага ылайык Тойчубеков MCN Coin иши боюнча кармалган. Буга чейин MCN Coin'дин уюштуруучуларынын бири Исрадин Субанбеков криптовалютаны 3 адам түзүп, Юруслан Тойчубеков аларга кеп кеңешин берип тургандыгын билдирген. Ал жалпы жонунан 2,5 миллион доллар пайда тапкандыгын айткан. Кечээ криптовалютага акчасын салып алдангандардын 898-не 1 миллион 700 000 доллар кайтарылгандыгын ийимден билдиришкен. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова өз каалоосу менен кызматтан кетти. Кечээ БШКнын жыйынында анын арызы каралып кабыл алынды. Шайылдабекова БШКнын мүчөсү катары жаңы жетекчиге талапкер көрсөтүү укугу бар экендигин белгилеп, Тынчтык Шайназаровду көрсөттү. Шайназаровдун талапкерлиги көпчүлүк добуш менен өттү. Нуржан Шайылдабекова бул кызматка 2016-жылы шайланган. 2021-жылы Борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамы 5 жылдан бери төрайым болуп келаткан Шайылдабекованы кайрадан жетекчи кылып шайлаган. Анын жетекчилигинде БШК 2 жолу президенттик, парламенттик жана бир нече жолу жергиликтүү шайлоону өткөрүштү. Тынчтык Шайназаров 2021-жылдан бери БШКнын төрагасынын орун басары болуп иштеп келет. Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты болгон. Ага чейин прокуратура тармагында иштеп келген БШКнын 12 мүчөсүнүн жарымын президент, калган 6-ону жогорку кеңештеги фракциялар көрсөтөт. БШКнын мүчөлөрү 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Өз каалоосу менен кызматтан кеткен жагдайдан башка учурда алар мөөнөтүнүн аягына чейин иштей берүүгө укуктуу. Ош шаарынын мэриясынын коммуналдык жана жол ишканалары менен мекемесине атайын техникаларды сатып алуу үчүн Ош мэриясына турукташтыруу фондунан 500 миллион сом бөлүнөт. Тиешелүү тескемеге президент Садыр Жапаров кол койду. Турукташтыруу фонду 2021-жылы түзүлгөн. Фонддун негизги максаты өлкөнүн туруктуу социалдык-экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу, кечиктирилгис иш-чараларды каржылоо жана экономиканын тышкы терс факторлорунун таасиринен көз карандылыгын төмөндөтүү экендиги айтылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 2023-жылы ноябрь айында криминалдык топтор менен күрөштөн түшкөн каражат президенттин жарлыгы менен турукташтыруу фондуна же казынага которулуп жаткандыгын билдирген. Үш менен күрөшүү үчүн алынган 50 миллион доллар байларга берилет. Бул тууралуу жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында депутат Марлен Маматалиев маалымдады. Анын айтымында учурда келишимдин так максаттары аныкталбаган бойдон депутаттардын колдоосу алынган. Үш менен күрөшүү үчүн 50 миллион доллар кредитти колдоп бергенбиз. Ошондо кандай иштер жасалат, кандай чаралар каралган деген суроолорго жооп алынбай калган. Бул боюнча бир аз изилдеп көрдүм. Көрсө ал каражаттар колунда барларга кетип калат экен. Тескерисинче ал каражат колунда жок, газга кошула албай жүргөндөргө берилиши керек эле, деди Маматалиев. Эл өкүлү алынган карыз элдин тактап айтканда келечек муундун мойнуна илинерин эске салды.